Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. 19 августта Кыргызстанда чоң футболдук майрам болот. Анда Супер кубок үчүн Алга спорт комплексинде учурдагы өлкөнүн чемпиону Караколдун Барс командасы менен мурунку жылдын кубок ээси Дордой командалары беттешет. Беттеш саат 20:00 башталат. Ошондой эле атайын көрмандар үчүн оюн зоок программалары дагы уюштурулат. Ал эми эске сала кетсек, 2011 жылдан бери Супер кубок ойнотулуп келет. Анда Дордой командасы эң көп жеңишке жетип, рекорд койгон команда. Сиз бул жолку Супер кубоктун ээси ким болот деп ойлойсуз? Комментарийге жаза кетиңиз. Элбирс клубу АФКнын айымдар арасындагы Чемпиондор лигасынын баштапкы баскычында Кыргызстандын намысын коргойт. Элбирс Мелдештин Б тайпасында Филиппиндин Лиоло, Гонконгдун ТСЛ жана Камбоджанын Пномпен Краун клубтары менен күч сынашат. Алгачкы беттеш бүгүн 17 августта биздин Дөлөнө Өмүрзаков стадионунда орун алат. Анда биздин Элбирстин кыздары Филиппиндин курама командасы менен кескелет. Белгилей кетсек, мелдешке жалпысынан 30 команда катышат. Алардын ичинен 6 команда мелдештеги жүрүшүн тайпалык баскычтан баштаса, 24 команда баштапкы баскычта күч сынашат. Баштапкы баскычта командалар 6 тайпага бөлүнүп, оюндар борборлоштурулган форматта өткөрүлөт. Ар бир тайпанын жеңүүчүсү кийинки баскычка жолдомо алат. Кыздарыбызга ийгилик каалайбыз. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC 330 турниринде америкалык мушкердин утулгандан кийин өзүнүн Instagram баракчасына билдирүү жазды. Эгер Аллах мени жеңилүү менен сынап жатса, демек мени күчтүү кылгысы келет. Мен анын эркине баш ийем. Бирок кыйынчылыктарга баш ийбейм деп жазды мушкер. Ал ошондой эле аны колдогондорго ыраазычылык билдирип, андан жүз бурган адамдарга да рахмат айтты. Эске сала кетсек, беттеш 16 августка караган түнү Филадельфия шаарында өтүп, Оролбай уулу 3 раундда муунту ыкмасына кабылып жеңилүү ызасын тартты. Бул анын карьерасындагы биринчи мөөнөтүнөн мурда жеңилүү болду. Кыргызстандык мушкер Марсель Нурланбек уулу атаандашын биринчи раундда 85 секундтун ичинде жеңип алды. Ал 15 августта Казакстандын Канаев шаарында өткөн Октагон 90 турниринин башкы беттешинде казакстандык мушкер Эрмек Нуранов менен күч сынашып жеңишке жетти. Бул Марсельдин карьерасындагы 16-чы жеңиши, мушкерди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздер менен мен Акжол Исламова, бул күндөлүк берүүсү кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.